Assalamu alaikum, hurmatlı koy sүйүүчүлөр, сандан сапат көтүүчүлөр жана биздин каналды учурда көрүп жаткан мекендештер, биздин каналдын катталуучулары. Бүгүн мен сиздерге Ысык көлдөн жылуу, салкын сымал салам жолдойм сиздерге. Ысык көлдүн саламынан туугандар. Бүгүн бизди каякта десеңиздер, Каракол шаарындабыз. Каракол шаарында Бакыт абабыздын Арашан чарбасындабыз туугандар. Бул жакта Бакыт абабыз бизди тосуп алды, биринчи адам болуп. Assalamu alaikum. Aleyküm assalam. Birinci olup sizge жолуктум мен. Buyursa. Gel sen. Sizdin koroğuңuzdu, çarbalarыңызды бүт тарттык. Эми мунулоруңуз көрсөтөлү дедик, бул сатылат экен. Сатылат тургандарды кыскача кылып өзүнчө эле көрсөтөлү дедик. Бул жакта өзүнчө асыл тукум башка короолор бар, могул жакта кармалган коозулар, токтулар, чоң кочкорлор, койлор бар тоодо. Аларды өзүңүздөр көрдүңүздөр окшойт. Buyursa biz muna koçkorlardı gösterip koyalım. Şu koçkorlar satılat iken vakıtta özü bizge birinci tanıştırıp beret. Bu koçkorlarda özünüzler gördüğünüzler. Isık Köl'de sizi koçkordun atağı dağıyla tüşelek. Sizi koçkorga tendensiya spros var. Sizi koçkor bulacakta moda dağıyla. Ava men özüm oşo 5-6 sizi koybagam. Ana sizi koçkorga alıp oşonu seleksiya kılıp kişine kozgalı vereriz tukumda. Buyursa. Vakta en bayağı Araşan жөнүндө сөз коелу, бул сатыла турган нерселер бар, Арашан кочкорлор. Авагын карточкасы бар. Кайсыларында кар? Өкөнүктөн бар карточка. Чоң кочкорлор, плем карточка. Плем карточкасы бар. Биринчи ушу чоң кочкор сарыдан баштайлычы? Светло рыжыгы бар, спрос көп. Бул сары кочкор өзүңүз түптегини, даныйларын, параметрини, линиясын өзүңүз айта бериңиз эми. Бул сары кочкор кличкасы Ширек деген кочкор. Bunun liniyası, bunun atası hazır Kurzak деген koçkor. Kurzak malası bu le? Oho. Kurzak oşo bizde hazır bu Reyna Keriş'te Aybek'te bunun atası. Al özü Karavlovski liniya. Bayağı kayıta gelgende, bağışlar gelgende bu kaysı Karavlovski liniya degende oşol Karavlovski liniyada. Anan bu oşonun balası olur. Kırzaktın balası he? Hizmet Kırzaktın balası. Ana koçkor bunu. Tuğulgan Kölde. 2 yaş 4 ay oldu. Altın tişleri koçkor. Altın tişlerin jardı. Jardı. Çıktı. 2,5 yaşında öz altın tiş jardı bulup bak. Bu jardı buna. Ten 1 yaş 8 ayın. Ona çekeden ha. İşnekey oldu. Vakta bu koçkordu parametrini bir aytın da, anam men özüm neni görsem oşonu aytayım men kattалуучуларыма. Bunun parametrinden ayta gelsek biz oşo mına Vantrovkadan ötköndö 1-ci klass bolup öttü. Boyu boyunca hazır kitapta 98-99 var. Hazır kitapta. Anan salmağı 155-160 kilogram var. Hazır olsa jakın arada tartarlarım bir tartkanda tuğra 155 kilogram çıkan. Bundan 3 ay murun tartkanda. Anda arık bilesemiz böyle. Anda hem uşundayla olsa da anam ben ortada bunu gök çöpkö çıkarıp kaytardım. 1,5 ay gök çöpte basıp жүрдü. Anan hazır kayra buna jemge koygonubuz bir 10 gün ele oldu. Mına biz satıp atkandan keyin ala turgan kişiге dagы erten günü koyuna koygondo kişine bir aldı güçlü olup turuş gerek da koçkordagı. Maşallah şolja. Бирок бул кочкордо сөөк, көкүрөк, алдыңкы жактар, артыңкы жактар өтө күчтүү экен кочкордун турушун көрүңүздөр. Курзактын баласы, атактуу линия туугандар. Светло рыжий, башы ак. Мына азыркы рыночный системанын талабы ушундай болуп атпайбы? Мондай тап-таза жүн, белинин жоондуктары, курсактын чоңдугу, буттун мына жоондуктары, куйруктун радиустары, ачыктыгы туугандар. Bunu polar razres desek bolot, bирок ачык куйрук да. Бул жүрө берет. Дуту эмес. Анан көкүрөк мунуку өтө чоң экен. Муну чечип эле көрсөтсө болсудай көкүрөк экен, бул кочкордун көкүрөгүчү. Ачыгын айтканда. Басканда алдыңкы жагы өтө сонун көрүнөт окшойт кочкордун. Ооба, эми өзү да мындай жоон кочкор да. Бул Курзак өзү ошо салмактуу, бийик, чоң кочкор. Ал Курзакта биздин кородо койдон туулган. Мен өзүмдө ошо 4,5 жыл вакытымда 4,5 жашындан саткам. Курзакты. Бул ошонун баласы. Демек бул сиздин короңуздан чыккан кочкор экен. Бул да мен өзүм коймам. Сиз дыйкан буга. Өзүм кородан чыккан. Мына Бактабан нак өзүнүн кочкору, өзүнүн кородон чыккан. Ушуда 2 жаш 4 айдан өтүп калды дейт. Алтын тиштери жаңы жарыптыр. 1 жаш 2 айында 2 тиш, 1 жаш 7-8 айында
7-8-9 айында 4-чү тиш, уже 2,5 жаш болгондо 6-чы тишти бузат, э? Мындан төл барбы, кандай? Мындан төл бар. Азыр мен былтыр өзүмдө дагы чоң кочкорлор бар эле. Коюма ошолорду кошуп, патрон, красавчиктин баласы, последний патрон Абдулашапов деген келген. Ошону кошуп, анан буларды кошо албай калдым, бирок муну промный 10 чакты койго кошконбуз. Эгер мүмкүн козуларын көрөбүз десе, мен козуларын көрсөтүп берем. Промный козуларын көрсөтүп берем. Болду. Сизге байланыштын, WhatsApp. Байланышса болот. Так, багысын акырда токтойбуз. Бул красавчик кочкордон эми муногу жоон жолуп кочкорго акырын толкундай болуп туруп өтөлү. Сүк көлдүн толкунундай болуп, акырындык менен билдирбей өтөлү. Бактаба. Бул кочкордо эмне десем? Бул кочкордо мужественный взгляд бар экен да. Бул кочкордо форма өтө жакшы экен. Бул кай жак Казакстанбы, Өзбекстанбы, биздин Кыргызстандын ар кандай 2-3 вкус бар го Кыргызстанда, билесиз да. Кээ бирлер каяка өлөсө жарай турган кочкор экен да. Эми бул сизий кочкор. Бул боюнча өзүңүз бир маалымат тактаңыз бизге. Бул сизий кочкор ушу өзү мен эми козу кезинен каяктан келген билбейм. Мен өзүм да бул караколдон эле сатып алгам. Чынын айтканда козу кезинде сатып алгам. Коз кезинде муну, 1 жаш кезинде. 1 жаш кезинде сатып алгам. Анан азыр 2 жаш 4 айлык бул дагы. Бул дагы 6-чы тишин жарды. Анан эми бул мен сизийди жактырганым бул өзү ушундай аябай кылжың болот. Анан мындай бийик, мындай формасы жакшы болот да. Себеби менде ошондой 5-6 сизый кой кармайт. Ооба, мен кышта келгенде көргөм. Ооба. Ошону селекция кылып, ошонун ортосунан дагы козуларды алып багып көрөлү деген максат менен тукумун да алдык, буйса коштук. Анан эми муну да азыр сатка чыгардык. Бул деле азыр ошо 2,5 жаш, 2 жаш 5 ай ушундай болуп калды. Параметрлери кандай мунун? Параметри муну уже метрге жакындап барды. Мындан 3 ай мурун тартканда 98-99 болчу. Азыр буйса бул метр болуп калды. Эми 99 метр болуп калды. Плем карточкасы бар. Арашан. Бар, плем карточкасы бар. Арашан деген бар. Бул элита болуп өткөн. Ох, элитабы бул. Ооба, бул өзү элита болуп. Эмнеге биринчи элитаны көрсөтөлү, анан кийин Курзактын баласын өтөлү дебедиңиз? Биринчи элитадан көрсөтүш керек болчу да. Бул элита дегенде кулагы канча? 21 бе? Кулагы 21. Менин көзүмдө уже эксперт эле болуп калдыра. Карточкасында Карточкасында жазуу бар, толук параметр жазылган. Карточкасында баары толук экөөнүкүнөн жазылган. Аны мен да көрсөтүп берем. Машалла, кочкор элита экен. Эми канча мун кулагы 19 чыгып калды, ошон үчүн элита кирбей калды. Кандай болду? Ошондойго бул өзү негизи кулагы ошо 19 болуп калды да. Анан бул өзү мондай бүктөлмө кулак. Козу кезинде чоң эле кулак болчу. Анан эмнегедир кийин мондай сөйкө өсүп боягынан анан ушундай болуп ичке бүктөлмө болуп калды. Бирок узундугу чын эле 19. Ошо эми баягы чоң малдыкы параметр кочкорлордуку. Элитага кириш үчүн булардын бою 96-нан өйдө. Башынын радиустору жакын узундугу, жүнүнүн тазалыгы, куйруктун радиусу, белдин курсагы, буттун жоондугунун радиустары даже баягы өзү элитага киргендин талабы бар. Ошодон талаптан өтүп кетет экен мунучу. Болгону эгер кулак боюнча талап элитага кириш үчүн минималный 20. Көп кочкорлор, койлор бар. Ошон үчүн 1-класс болуп калды го. Бул негизи энеси дагы өзүм коромдогу койдон эле. Энеси ошо кулагы узун эле болчу. Атасын эми өзүңөр көргөнсүздөр, Курзак. Аныкы да кулагы 20. Курзакты мен кышта барып көрдүм да. Курзак анын кулагы да 20. Анан өзү ушундай түштү. Анан мен бул билишимче мындан 10 жыл мурун бизге көлгө Ширек деген кочкор келген чүйдөн. Өзү ушу мен ал кочкорду көргөм. Биздин мына ушу досубуз Жаматтагы Халмет деген инибиз ошол убакта алып келген 10 жыл мурун. Ошондо Ширек деген кочкорду көргөндө ошо Ширектин кулагы ушундай болчу. Анан жанагы менин коюм ошо Ширектин кызы болчу. Сиздин коюңузбу? Ал себеби мен аны козу кезинде, токту кезинде ошо Халметтен сатып алгам. Анан мен ошону ойлоп калдым да, бул кулак ошол Ширекке каятасын мындай айтканда эме кыргызча айтып коелу, эми баягы эне жагынан кеткенде ошо кан айта келгенде ошо жана мурунку Ширекти тарттыго. Анан биз ошого окшоштуруп кайра муну Көлский Ширек деп ат коюп койгонбуз.
Машалла. Эми bu катары сизый качкар ачыгын айтканда элита экен. Мунун линиясын билбейсиз, бирок өзүңүз 1 жашында сатып алгансыз. Ооба. Сизый койлорго койдуңуз. Сизий койлорго койдук. Бир 6-7 сизый коюңуз бар болчу, Ооба, саналуу. Чоң койлор эле. Чоң болот алар мондай. Буттар узун, бийик, анан ошого коштук. Анан өзүндө чынында муну мен линиясын билбей мындай эле сатып алдым сурабай эле. Өзүм жактырып эле. Анан буюрса жакшы келет. Булар азыр болгону 2 жаш 4 айлыкта. Кудай буюрса бул дагы 1 жылда 3,5 жаш 4 жашка барса, мен ойлойм дагы булар өсөт го, дагы өзүн көрсөтөт го деп ойлойм. Эми баягы кочкор 4 жашта токтотот да өзүнүчү. 4 жашта токтотот. Жетерине жетип бүтөт. Эми муну көрсөттүк. Акырын муну кичинтай кочкорго да өтөлү. Сизый кочкор. Сизыйдын мындайча айтканда азыркы чүйдө дагы муну сизый башкача тип, муну сизый кичине молочный сымал башкача тип, ушуга кичине чүйдө спрос болот ачыгын айтканда. Бул муну экөөнүн айырмасы бар, байкадыңыз. Муну молочный бул, Бул мындай сары агышты. Мына сүттүн бетиндеги каймактын өңү сымал. Эми сизый деп коелу. Бул эмне сизый дейт. Бул канча жаштык кочкор? Бул азыр 1 жаш 3 айлык. Тишти жаңы жарган. Жаңы жарды, тишти жаңы жарды 1 жаш 3 айлык. Бул ошо мен азыр айтып аткандай эле өзүндөгү жана сизый койлордон туулганда, а бирок мунун атасы последний патрон деген кочкор. Баягы сары кочкорбу? Последний патрон деген костун ошо баягы 2 тиш кезинде алып келгенбиз да. Анан ошону кошуп, ошо сизый койго кошкондо анан ушул туулду да. Анан баары энесинин канына тартып өңү сизый болуп калды. А болбосо атасы патрон деген кызыл кочкор. Красавчиктин линиясы. Болду. Бул кочкор племкарчыкан өтө элек ал, бантировкан өтө элек. Муну өтө элек. Муну параметр канча деп ойлойсуз? Эми бул бантировкан өткөрсө эми билинет да, тура. Эми анын точносуна жүрөбүз. Азыр 90 го жакын бар. 90 деле болуп калды го. Бир өлчөгөндө 88-87 болчу. Анан өзү да мындай узундугу жакшы да. Узун экен бирок ачыгын айтканда. Узундугу узун азыр мындай. Бул кочкор эгер чоңойгондо куйругу эле түшүп кетпесе, кулак узун экен, элитага кирсе керек. Жүн таза экен. Бут узун экен, бели узун экен, мойну узун экен. Эми акырын бааларына жакындатың эми бизди күтүп атат баары. Эми кайсы курзактын баласынан баштайлы да, же элитадан баштайлыбы биринчи? Элита кочкор. Эми баасын келтириң муну. Элитаны айтсак, эми баасын мен азыр 200 миң. 200 миң сом. Анан аз-маз кичине түшүп беребиз. Ошондо кимге жага турган болсо содалашабыз. 2,5 миң доллар болот экен, Чамалап айтканда. 200 миң сом, ошондо ооба. Чамалап айтканда 2,5 миң доллар. 80ден эсептегенде 160, 40 точно. 80ден болгондо 2,5 миң доллар экен. Машалла, 200 миң сом. Балдарын да көрсөңүздөр болот экен. Буюрса 1,5 жылдан бери бактаган короосунда туруптур. 200 миң сом деди. Эми муну-чу, 1-класс. 1-класс сиректи деле ушундай сурайбыз. 200 миң сом. Бирок ушу кочкордун курсактары жакты да, мага өзүнүн кармаш. Тың кармайт экен, өзүнө. Куйруктагы бар экен, выставкага бакса, бир нерсенин урчудай кочкор экен. Машалла. Сонун кочкоруңуз бар экен. Мунун балдарын көрсөтөм дедиңиз, Мунун балдарын да көрсөтөбүз. Болду. Мунун мен кулагадан башка жагынан эч нерсе сөз айта албайм. Мунун эми эл өзү билет. Тура, бул сөйкө ушундай чыгып кала берет. Бул бар, мына көп эле койлордо болот мындай. Так, эми кичкентайдын баасын канчага коесуз? Кичкентайдын баасын эми бул ошо красавчиктин небереси. Муну азыр мен 130 миң деп баалайм. 130 миң. Келишип, клиент кандай келишип соодалашып түшүп беребиз. Кандай дейсиз, бул чоңойсо булардан өтө окшойт да, бели узун болот. Мен ошондой ойлоп калам, бул узундугу эми анан булардын жашына барганда бул дагы өзүн көрсөтөт го деп ойлойм да. Машалла. Кичине башын көтөрүп коюңчу. Ыстыкка кыйналып атат окшойт кочкорлор дагы, Бул кичине көчөтөн бир аз аба. Шай жок окшойт. Же настроениясы жокпу? Бүгүн ошо настроениясы жок болуп калды. Болмосо өзүм мондай чек-чек турчу эле. Машалла. Арканда кээ бир кочкорлор корого кирип барсаң жөн эле кутурат, камерага тарткандан кийин салып кирип калат. Же выставкага чыгып атканда вообще баспай кыйнайт. Ар кандай да туугандар.
Короодон келип көрүңүздөр, Каракал шаарына келиңиздер, сандан сапатка, уруктукка кочкорлорду алыңыздар. Август айында баар талап кеткенде кочкор таппай кыйналып жүрбөңүздөр. Алсаңыздар, проверенный бир нерсе болсо, бактабам сөзүнөн кармайсыздар дагы, айткан сөздө чыкпай койсо, тарс үйүн билесиздер, алып келесиздер. Базардан алганча короодон ал дейт. Мына туугандар, байланыша бериңиздер номерлерге. Анда эмесе биз видеону жыйынтпайбыз. Амансыздыкта көрүшкөнчө саламатта калыңыздар. Таза болбосо Бактыбалдын каналы бар. Бактымар деп издесеңиздер, бүт койлорду, козуларды, кочкорлорду көрүп турасыздар. Жеке чарбасын гана тартат туугандар.